Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыз бизде Amaze программасы болмокчу. Эгерде сиздер сабактарыңыздарды динамикалуу 3D форматта видеолорду жасагыңыздар келсе, Amaze программасы сиздерге жардам берет. Ал үчүн Google'га кирип, Amaze деп жазсаңыздар, ушундай болгон платформа чыгат. Эң биринчи платформага киребиз. Киргенден кийин эле бизде ушундай болгон бөлүк чыгат. Мынакей көрүңүздөр. Презентация, веб-сайт, фотоальбом, открытки, визитки, блог, обучение, опросы деген бөлүктөрү бар. И ушул жакта регистрация бесплатно дегенди басабыз. И сиз ушул жактан через Google дегенди бассаңыздар, оңой жолу менен регистрация кылып аласыздар. Эми бул жактан ушундай болгон аккаунтубузду басабыз и продолжить басабыз. И бул жактан ушундай вопростор сурайт. Сиздер разрешить басып коюңуздар. Разрешить басып, бир аз күтө турабыз. Окей, биздин Amaze программасы дагы көчтү. Эгерде сиздердики англисче болуп калган болсо, мындай ак пустой жерге алып келесиздер да, мышканы оң каптагын басып перевести на русский деп бассаңыздар эле орусчага которулуп берет. Эми караңыздар, сиздерде бул жакта панель приборов, мой дейт, бул жакта команда аналитика дегендер бар. Буларга кириш үчүн бул жактардан маалыматтарды аласыздар. Мисалы үчүн, презентацияны бассаңыздар, презентацияга сиздерге шаблондор сунуштайт. Көрдүңүздөрбү? Презентация, образование деген тандасаңыз, образованияга керектүү шаблондорду чыгарып берет бул жакта. Аябай көп бул жакта көрүп атасыздар. 3D форматта бөлүктөрү бар. Көрдүңүздөр. Мисалы үчүн аябай кандай көп бөлүктөр бар. Сиз өзүңүздөргө прям каалаган бөлүгүн тандап, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша ала берсеңиздер болот. Мен мисалы үчүн могуну тандадым. Офисный тур дегенди. Ошону тандагандан кийин эле карандаштын сүрөтүн басабыз. X'ти басып коебуз. Мисалы үчүн карандаштын сүрөтүн бастык, жака чыкты. Андан кийин муну редактировать этем десеңиздер, могу эмени басабыз. Ачкычтын сүрөтүн басып, андан кийин продолжить дегенди басабыз. Обновление, премиум класстагы эме экен. Бул жакта биз могу эч нерсеси жок деле басып коебуз. Создавать десеңиздер болот. Бул жакта мисалы үчүн ошол презентация деп чыгат. Бул жакта веб-сайт, блог, презентацияны бассаңыздар деле ушул презентациялар чыгат. Жанагындай эле каалаганын алып кете бересиздер. Эми караңыздар. Могул жакта мындай бриллианттын сүрөтү капталында тургандар, булар платный версиялар. Платный версияларга тийбейбиз. Мисалы үчүн бул презентация кандай презентация экенин көрүш үчүн могул жакта паузанын сүрөттөр ишин бассаңыздар, ушундай болгон бөлүктөр чыгат. Кандай презентация болорун бир аз күтүш керек. Ушундай болгон презентация деп атат. Мындай болуп, офистерге турдук саякаттоо менен сабактардын бөлүктөрүн. Бул дагы буга чейинки өтүлгөн Foxsky программасына окшош. Көрдүңүздөр. И ушуну редактировать этиш үчүн редактировать дегенди басабыз. Премиум функциялар бар экен мында. Премиум функцияларын биз жогору жака коюшубуз керек. Азыр премиум версияларында колдонбой деле койсоңуздар болот. Мен аккаунтум жабылып калган окшойт. Бул аккаунт менен кирип көрөйүн азыр. Башка аккаунтум менен.
башындагыдай эле регистрация бул жака дагы через Google аркылуу эле регистрация кылып койсоңуздар жетиштүү болот. Аккаунтуңуздарды тандайсыздар, продолжить и бул жакта мен Google эмелерге разрешение берем деген бөлүктөрдү чыгарып коесуздар. Карайбыз. Орусчага кантип которуш керек экенин көрдүк. Бул жака мисалы үчүн сиздер өзүңүздөр бөлүктөрдү жасайм десеңиздер, мынакей создавать дегенди бастык, презентация. Бир аз күтөлү. Офисный тур, мисалы үчүн редактировать. Мынакей офистик турга алып келет. Менин берки аккаунтум блок өчүп калган үчүн ачпай аткан. Андан мындай болуп ачты көрдүңүздөр. Эми биринчи баракта галереяда биринчи баракта бизде могуларды алып эле сөздөрүн өзгөртүшүбүз керек. Мисалы үчүн мен биздин мектеп деп жазсам болот бул жака. Кичине күтөлү, ачык чакты. Бир аз ушундай катышы мүмкүн бул программа. Бул жака биздин мектеп деп жаздым. Выделение кылсак мындай болуп чыгат. Анан муну кичинейтебиз. Могул жактарда бөлүктөр бар, көрүп атасыздар. Ошол бөлүктөр менен цветин өзгөртүп алсаңыздар болот, ушинтип көрүнүктүү болуш үчүн. Маалыматтарды бул жактан алып чыгара беребиз. Биздин мектеп дедик. Бул жакты чоңойтсоңуздар, мондай болгон бөлүк чыгат. Мунун өңдөрүн чоңойтуп, жирный кылып, мындай кооздосоңуздар эми өзүңүздөргө жакшы да, мисалы үчүн. Мындай кылдык, караңыздар. Эми муну ылдый түшүрүп, презентация деп койдум. Анан стоп, мунун кийинки бөлүгү бар да, бул жака экинчи бөлүгүн жасашыбыз керек. Караңыз, бул жакта уже экинчи бөлүгүн кантип жасайбыз десеңиздер, могул жакта добавлять деген бар. Ушул жактан сиз каалаганды коюп кете бересиз. Мынакей бөлүктөр аябагандай көп да мунунчу. Мен каалагандай коюп кете берем. Мисалы үчүн могуну койдум дейин. Ушинтип экинчи эме ушул жака келди да. Бирок мен бул жака сүрөт койгум келип атат десеңиз, могу изображенияны басабыз. Анан интернеттен аласызбы, Facebook'танбы, Instagram'данбы. Интернеттен алыш үчүн бул жака URL картинкасын алып келесиздер. URL картинканы кантип аласыздар? Мисалы үчүн flag Киргизи дедик. Картинкасын басып көрөлү. Жаңы чыккан желегибиз бар бекен. Жок экен бул жакта. Се дегенге кирип, могул жактан flag Киргизиден. Могу жаңы чыккан желектин үстүнө алып келебиз. Сүрөттүн үстүнө алып келип, мышканы оң капталын басабыз дагы. Копировать URL картинку деген бар. Алабыз дагы, Image-ге киребиз дагы. Бул жака алып келип ставить этебиз. Мынакей желекке түштү, добавляйтьты басабыз. Желегибиз бул жака келип түштү, көрдүңүзбү? Сиздер дагы ушундай кылып коесуздар. Анас деп мынакей бул жака өзүңүз жөнүндө мектеп жөнүндө бере берсеңиз болот. Биздин мектеп жөнүндө деп мисалы үчүн. Мектеп деп жазып бул жака. Мектеп багыты өзүңүздүн эми түркүн түстүү сөздөрүңүздөрдү жаза бересиздер. Анан добавлять кайра. Кийин балким пустой слайд керек болду. Пустой эле слайдты аласыз дагы, ушундай кылып коесуз. Анан СМИ деп турат бул жака. URL картинкаларын интернеттен YouTube'дукун алып келип койсок болот. YouTube'дан кантип алып келебиз? Ал үчүн YouTube'дан, мисалы үчүн YouTube деп издеп алабыз. YouTube'дан киребиз. Кирдик, мисалы үчүн могул ырды дейли. Алыш үчүн ушу музыканын үстүнө мышканы оң капталын бассак, копировать URL видео деген чыгат.
видеону эме кылабыз да, анан алып келип могул жака ставить этебиз. Добавлять десек, бул видео алып келип түшөт бул жака. Анан могул четтеринде 4 бурчтуктар турат, көрүп атасыздарбы? Ушул 4 бурчтуктардын четине чыгып кетпеш керек. Мынакей көрүп атасыздарбы? Мындай кылдык, мындай и мындай. Ушундай кылып видеону алып келип койсок болот. Анан добавлять кайра сизге кандай жакса ошону алып келип кое бересиз. Булардан статистика боюнча мен азыр дагы пустой слайд койгум келип атат. Форма десеңиз мындай фигуралар бул жакта, мисалы үчүн фигураларды алып келип коюп, өзүңүз каалагандай жасай бересиз. Виджет бул жакта мисалы үчүн график форма бул жактарды койсоңуздар болот эми ар кандай. Анан могул жакта мисалы үчүн сүрөттөргө ссылка коём десеңиз, могуларды койсоңуз болот. Буга чейин биз билесиздер, Wordwall'да өтүлгөн сабактарда могу ссылканы асып туруп эле могул жака ссылка алып келип койсоңуздар болот. Ушундай кылып коесуздар. Мисалы үчүн коюп бүткөндөн кийин көрүп көрөлү битти кандай болот экенин. Мынакты басабыз. 10-15 кылсаңыздар болот. Аябагандай сонун презентациялар даярдасаңыздар болот бул программа боюнча. Мынакей, бул программа боюнча могул жакта паузаны басып койсоңуздар, өзү эле старт алып кете берет. Мынакей көрдүңүздөрбү? Биздин мектепке келди. Биздин мектепти бассаңыздар, моундай болуп бул жака могулар чыгат. Көрүп атасыздарбы? Анан мышканы дагы бассаңыздар, бул жака барат, дагы видеого барат. Көрдүңүзбү? Видеого барат, анан видеону асып койсоңуздар. Көрдүңүзбү? Бул жака кетет, андан кийин бул жака барат. Ушул сыяктуу кылып, анан өзүңүздөрдүн сабактарыңыздарды колдоп алганга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар да. Бүткөндөн кийин кантебиз? Сохранить дегенди басабыз. Биздин мектеп деп жаздык, сохранить. Бул emails папкасына сохранить этилип калат. Анан link деген турат. Линкти копировать этип алып, сиз өзүңүздүн бир документиңиздин арасына сактап койсоңуз, кийин ушуга кирип эле жасай бересиздер. Скачать кылсаңыздар болот. HTML видео форматында, мисалы үчүн видео форматы платный болуп калат. Скачать форматында ошол эме сохранить деп эле жана ссылка менен маалымат жасасаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбызда ушулар болду. Андан кийин emails программасында муну сактап алдыңыздар. Каяктан табам дедиңиздер. Жана сактаган нерсени мой дегенге кирсеңиз, ушул жака биздин мектеп деп чыгып калат бул жака. Көрүп атасыздарбы? Мой деген ушундай аналитикалар менен чыгып калат. Кийинкисинде панель приборовго кирип алып, презентация дегенден өзүңүздөргө жаккан керектүү презентациялар менен жасай иштей бересиздер. Болгону эмне? Жана бриллиантовый премиум класстагы фото эмелерди албаңыздар. Презентацияларда турбайбы? Мынакей монда бриллиант бизнес планда бриллиантовый эме турат, бул платный версия. Андан башкасын колдоно берсеңиздер болот. Анда эмесе сак саламатта туруңуздар. Бул тапшырма менен да аткарып иштеп көрсөңүздөр болот.